Kumtur Gold Company Жабык акционердик коомунун акционерлеринин жылдык жалпы чогулушу өттү. Жыйында Kumtur Gold Company Жабык акционердик коомунун 2024-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча отчету каралып, кабыл алынды. Kumtur ишканасынын жетекчиси Бузурман Субановдун айтымында 2024-жылы компаниянын алтынды сатуудан түшкөн жалпы кирешеси пландалган $739,3 миллион ордуна $989,1 миллион түзгөн. Өткөн жылы ишкана 12 тонна 552 килограмм алтын өндүргөн. Ал эми таза киреше план боюнча $186,8 миллион деп белгиленсе, иш жүзүндө $397,4 миллион түздү. Кыргыз Республикасынын бюджетине болгон салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдүн суммасы план боюнча $177,5 миллион болсо, иш жүзүндө $184,8 миллион же 16,1 миллиард сом которулду, деди Бузурман Субанов. Жыл жыйынтыгына арналган жалпы жыйында Кыргыз Алтын башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдрайымов үстүбүздөгү жылы алдыбызда мындан дагы маанилүү милдеттер турат. Жер астынан алтын казуу, тоолок кенин өздөштүрүү, жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштерин улантуу жана калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорлорун ишке ашыруу зарыл деди.